Мен Токтурбаева Эльмира Дүйшөнбековна. Ысык-Көл областындагы Балыкчы шаарындагы номер 4-гимназия мектебин ийгиликтүү аяктап, кийин Кыргыз Улуттук университетин Кыргыз филология факультетин аяктагам. Бишкек шаарындагы номер 26-гимназия комплексинде эмгектенип, азыр Кара-Балта шаарындагы номер 6-гимназия орто мектебинде кыргыз тили сабагынан мугалим болуп иштеп келем. Менин мугалим болуумдун себеби апамдын айткан сөзү бар. Кызым, кесипти туура танда, себеби туура кесип сени өмүр бою жандап жүрөт деп айткан. Мен бул сөздү эч эсимден чыгарбай келем. Бардык кесип ээлери мугалимдин колунан билим жана тарбия алып, келечек турмушка кадам таштайт. Ошондуктан менин жүрөгүмдө мугалим болуу тереңирээк орун алган. Мугалим бул психолог, кереметтүү акын, таңазалуу актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Мугалимдик кесип дүйнөдөгү эң байыркы жана эң мыктылардын бири. Мугалимдик кесип менен биринчи кезекте адамгерчиликтүүлүгү, адилеттүүлүгү, кызыктуулугу менен өзүнө тартып турат. Менин оюмча, мугалим болуш үчүн көп иштеп, өзүңдү өнүктүрүү керек. Мен үчүн мугалим болуу бул чыгармачыл, окуучулар менен ар дайым чыныгы адамдык мамиледе болуу. Сизди дайыма угууга жана ар дайым жардамга келүүгө даяр адам бул мугалим. Тептим, тереке чыктым. Өн үч бос аты мени дыңгы жолго түшөт. Кышкысы көп, жайкысы жок. Ти десе тибет, тибе десе тиет. Саламатсызбы, самбатчылык. Сизде 1 килограмм купунай барбы? Оба. Сураныч, мага бериңизчи. Мен аны азыр алып келем. Жакшы, жана мага 1 килограмм бадыраң бериңизчи. Сизде 200 сомдон. Мына алыңыз, рахмат. Эч нерсе эмес, жакшы калыңыз. Жакшы багыла. Сен макалдарды билесиңби? Панатка, мен камчы, жакшы атка бир камчы деген макалды билем. Тил бул улут, тил бул тарых, тил бул байлык. Жылдар өтүп, улам жашым чоңоюп, бул турмуштун татаалдыгын байкадым. Атам жана апам менен кеңешип, мугалимдик кесипти мен тандадым. Ар бирибиз биринчи мугалимди унутпай, анын элесин ар дайым эстеп жүрөбүз. Бул кесип адамдан чын дили менен берүүлүүсүн талап кылып, кээде убактына жана ден соолугуна зыян тийгизет. Бирок бул кесипти туура алып барууну билген адам ал өтө чоң күч кубатты жана энергияны тартуулап, адамды өзүн башкаларга дагы керек экенин сезүүгө жардам берет.